asr-ı saadete dönüyor. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доруна, бактылуулук доруна бир кайрылайлы. Nakletmek istiyorum. Derler ya, Бир көз үчүн көптөгөн көздөр сүйлөт деген сөз бар го. bu atasözünden hareketle as-saadetten bir vaka nakletmek istiyorum. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Bir hedef бир жумуш үчүн жолго чыгат. yolda yürüyor. Baktı ki Жолдо баратып, жолдун четинде ойноп күлүп жаткан, ары бери чуркап маектешип жаткан жаш балдарды көрүп калат. ikili bir tarzda sohbet ediyorlar. Fakat Бирок алардын ичинде бир бала четте турган болчу. vardı ki Ал бала берки балдардай ойноп күлбөй, тескерисинче кайгырып, капаланып турду. Cenab-ı Peygamber Анын бул абалы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлүн бурду. ve ona Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал баланы колуна алып, маңдайынан сылап, чекесинен өптү. Анан балага карап, сен эмне үчүн досторуңдай ойнобой атасың? onlar gibi koşup Сен да алар сыяктуу ары бери чуркап, көңүл ачсаң болбойбу? Деп сурады. Бала кайгырган абалда, менин атам жок, деп жооп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, атаңа эмне болду эле? Деп сурады. Бала, менин атам Мухаммеддин согушунда каза болгон, деп жооп берди. Cenab-ı Peygamber Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баланы дагы бир жолу кучактап, бетинен өптү. Анан минтип сурады. Сен Мухаммедди тааныйсыңбы? Бала жай баракат гана тааныбайм, деп жооп берди. Макул, аны жакшы көрөсүңбү? Деп кайра сурады ааламдын мырзасы саллаллаху алейхи вассалам. Бала ооба, деп жооп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра тааныбаган адамды кантип жакшы көрөсүң? Деп сурады. Бала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кучагында турганын билбейт эле. Пайгамбарыбызга карап, аны баары жакшы көрөт. Апалар жакшы көрөт, байкелер жакшы көрөт, баары жакшы көрөт. Мен дагы ошон үчүн жакшы көрөм, деп жооп берет. Ооба, аны биз да жакшы көрөбүз. Аллах жалла жалалуху да жакшы көрүүбүздү буйрат. Estaizu billah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Sadakallahu azim. Бул аятта бизге буйрук катары айтып жатат. Ааламдын мырзасы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах бул аятта минтип кайрылат. Айткын, башкача айтканда момундарга. Айткын, эгер Алланы сүйсөңөр, мени ээрчигиле. Алла Таала силерди сүйсүн жана күнөөлөрүңөрдү кечирсин. Бадиизаман Сайд Нурси бул аятты мындай деп тафсир кылып ачыктайт. Ырас, эгерде Аллахты сүйсөң, анда Аллах сүйгөн ыкмага жолго жакындашышың керек. Ырас, чындап эле сүйсөң, албетте Аллах сүйгөн ыкмага жакындайсың. Аллахтын сүйгөн ыкмасына, жолуна жакындоо кандай болот? Бул Аллахтын сүйгөн кулуна окшошуу аркылуу болот. Аллахтын сүйгөн кулу болсо, албетте Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Демек, сүйгөн кулуна окшошуу бул Аллахтын сүйгөн кулуна баш ийүү. Аны ээрчүү. Качан гана ага Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баш ийсең, ошондо Аллах жалла жалалуху да силерди сүйөт. Силер Аллахты сүйсөңөр, натыйжада Аллах да силерди сүйөт. Дагы бир кайталагым келип жатат. Ырас, Аллахты сүйсөң, анда Аллах сүйгөн ыкмага жакындашасың. Аллах сүйгөн жолду карманасың. Аллах сүйгөн ыкма жол болсо, бул Аллах сүйгөн затка окшошуу. Аллах сүйгөн затка окшошуу болсо, ошол Аллах сүйгөн затка баш ийүү, аны ээрчүү. Саллаллаху алейхи вассалам. Качан гана ага, башкача айтканда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баш ийсеңер, Аллах жалла жалалуху силерди сүйөт. Силер ансыз деле Аллахты сүйөсүңөр да, туурабы? Аллах да силерди сүйсүн. Демек, биз иш аракеттерибизде, мамилелерибизде өрнөк тута турган зат бул бир гана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кудум кыбланы көрсөтүп турган компас сыяктуу. Качан гана жумушта болсун, башка жерде болсун, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна ылайык аракет кылсак, ошондо гана Аллах Таала да бизди сүйөт. Демек, Аллах Таалага болгон сүйүүбүздүн өлчөмү, даражасы, башкача айтканда, Аллахты канчалык даражада сүйөбүз, бул сүннөткө баш ийүү аркылуу гана көрүнүп турат. Сүннөткө баш ийүүбүздүн деңгээли Аллахка болгон сүйүүбүздү көрсөтүп турат.